Тилек Матраимов өткөн жылдын 16 октябрында кызматтан алынып, ошол күндөн тартып Кара Суу районунда акимдин орду бош турат. Дээрлик 3 ай ичинде жаңы акимдин дайындалбашы район элин ар кандай күмөн ойго салды. Анткени Кара Суу Кыргызстандагы калкы эң көп район. Демек, бул орун талашта болушу мүмкүн дешет. Талаш болушу да мүмкүн. Прибыльный район болушу мүмкүн. Акчалуу адам отуруш керек да жерге. Сапкасы күчтүү болсо керек деп ойлойм да. Кээде асакалар сурап калат, ушундай болбойт, качан болот деген. Эч ким билбейт аны. Таң калып жүрөбүз ушунда. Кимге айтышыбыз билбейбиз. Бийликтин азыр алмашып неме болуп атканынан бу кандай түшүнүп болбойт эми буларга неме болуш керек эле да. Кызматка коюш керек эле башка бирөөлөрдү. Кара Суулуктар район башчысын дайындоо кечеңдеп кетти деп кабатыр. Айтымдарында 3 ай ичинде социалдык-экономикалык тармак артка кетип жатышы мүмкүн. Деген менен акимдин милдетин аткарып отурган Капарбек Абдиев бардык ыйгарым укук ага жүктөлүп, эч кандай артка кетүү жок дейт. Районда бардык ишкана мекеме, уюмдар өз иштерин штаттык режимде бардыгы аткарып атат. Мен де азыр акимдин ыйгарым укуктары толугу менен мен аткарып келатам. Иштер үзгүлтүккө учураган жок. Бардык социалдык экономикалык маселелер чечилип атат. Жакында эле мына президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча иштерди аткардык. Кечээ күнү мына шайлоолорду жакшы өткөрүп алдык. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, Кара Суу районуна аким дайындоо мыйзамда белгиленген мөөнөтүнөн кечеңдеген жок. Мыйзам боюнча район башчысын дайындоо мөөнөтү 90 күнгө чейин көрсөтүлүп, дагы 4 күн убакыт бар. Учурда 2 талапкердин сунуштамасы өкмөткө жиберилип, азырынча жооп күтүп жатышат. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын мыйзамдары боюнча 12-беренеде каралган ушул акимди дайындоодо ушул 90 күндүн ичинде дайындалыш керек деген так мыйзамда так жазылган. Андыктан ушул акимдин дайындалуу мөөнөтү дагында эле бүт элек. Бирок Кыргыз Республикасынын өкмөттүн Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан сунуштар кеткен. Биз дагы ушул жакын аралыкта чечилип калат деп биз дагы күтүп жатабыз. Юристтердин маалыматына таянсак, 90 күндүк мөөнөт акимди дайындоого эмес, район башчынын милдетин аткарып турууга каралган. Ал эми акимди дайындоого 45 жумушчу күн көрсөтүлүп, 2 ай ичинде жараян аяктоого тийиш. Эсептөө боюнча 45 жумушчу күн 23 декабрда бүтүшү керек эле. Демек, Кара Сууга аким дайындоо боюнча мыйзам талаптары аткарылган жок. Бул жерде ошол милдеттин аткаруучунун мөөнөтү 3 айга чейин деп мыйзам көрсөтүп атат. Анткени бер жакта ошо 60 күндөн ашыгыраак убакыт талап кылынып атпайбы? Жанакы сунуштап, мисалы, кээ бир райондордо айыл өкмөттөр көп болгонуна байланыштуу жанакы айылдык кеңештердин дагы саны көп болот, дагы чогултуу, ошол уюштуруу маселелерин эске алып 15 күн койгон да. Бирок ошолордун бул жана 90 күндүн ичинде же болбосо 3 айдын ичинде деген үчүн бул сөзсүз түрдө 90 күнү чечилиши керек деген маселе жок. Бул ошол берки ошол 30 жумуш күнү менен 15 жумуш күнүнүн ичинде, ошондо 45 жумуш күнүнүн ичинде чечилиш керек. Маалыматка караганда азырынча Кара Суу районунда жергиликтүү кеңештер жыйналышка чогула элек. Анткени өкмөттөн талапкерлер боюнча сунуштама азырынча келген эмес. Кошумчалай кетсек, жаңы облус жетекчиси Кара Суу районуна акимдик кызматка Мурадил Тишибаев менен Нурлан Абдраевди сунуштаган. Мурадил Тишибаев учурда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси болуп иштесе, Нурлан Абдраев 2017-2019 жылдары Кара Суу районунун акиминин биринчи орун басары кызматын аркалаган. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.